Охо, biz бүгін Швейцарияда тұрабыз. Туғандар, қараңыздарчы, мына қооздықты жаратылышқа бір қатар баға беріп қойыңыздарчы. Біз әлбетте ноқаттағы Қарақой Есалы жайындағы Мурдачу Есалы жайында тұрабыз. Мына кетоңдар. Бұл жерге келсеңіздер, сіздерчі ба жеткіз Есалуны ушул жерден алып кетсеңіздер болады. Көрдіңіздер, машалла. Бұл Қарақой Есалу жайының ең төрінде тұрабыз. Мынаке ең үсті жап-жашыл жері. Мына ушул жері болады. Ауаның 100% тазасы мына ушул жерде болады. Онда қараңыздар, мына ушут Афреймдерден чыкканда эле мына тоону карасаңыздар, анасага. Жада калса тоодо той эчки, бугу, эликтерден бери көрсөңүздөр болот экен. Мынаке көрүп атасыздарбы? Туугандар, келиңиздер. Азыр бул Афреймдерден негизи жалпысы мына ушул жерде төртөө бар. Биз экинчи этажда турабыз. Бардык Афреймдер эки этажга болуп жасалган экен. Мына ушул VIP. Карасаңыздар, машалла. Укмуш кылып ремонтту келтирип коюптур. Көрдүңүздөрбү? Анан кийин мына ушул жерден экинчи этаждын өйдөсүнө да көтөрүлсөңүздөр болот экен. Мынакей, карасаңыздар туугандар. Мына ушул жакта дагы 2-3 адам жатып эс алсаңыздар да болот экен. Мына ушул Афреймдин экинчи этажына негизи 6 адам батат. А биринчи этажга келе турган болсок, мына ушул жакта дагы туугандар 6 адам балат. Азыр мен стандартта Афреймди көрсөтөм, ал биринчи этажда болот. Эми мына ушул жерге келсеңиздер, бардык условиялар бар. Мындайча айтканда под ключ. Кухняны көрүп атасыздар, мынакей. Охо! Мына ушул жерде дагы 2 адам бир катар эс алсаңыздар болот. Эми эс алгандан кийин эми чарчоону баскандан кийин мына ушул жакта душ, жаткандан дагы акебиз аябай сонун кылып койтур. Мынакей карасаңыздар, анасага жада калса кондиционер, вытяжка бүттүгү ичинде бар экен. Эс аласыз, чыгасыз бир катар мына ушул жакта жуунуп алып туруп келсеңиздер болот экен. Туугандар, карасаңыздар, чындыгында өтө кооз, өтө сонун жерде турабыз. Швейцарияда турабыз, мындайча айткандачы. Бұл Қырғызстанның Швейцариясы. Өздер көріңдер, мынаке, қараңыздар, көпшілігіңіздер арчаларды жанынан көрелік болсаңыздар, мына ушул жерге келіп бир катар көрүп, кармап, эс алып келсеңиздер болот экен. Сиз мына Афреймден чыкканда мына ушул жакта сизди жылуу манайда сон болгон жаратылыш күтүп турат. Көрүп атасыздар, ар бир Афреймге өз-өзүнчө жолдор менен кирип кетет экенсиздер. Карасаңыздар, мына ушул тепкичтер менен бир катар түшүп барасыздар. Тепкичтерде дагы дизайнын өтө сонун кылып коюптур, машалла. Мына сага. Эми мына ушул Афреймдин баасына келе турган болсок, бир суткасына мына экинчи этаж VIP кабинелер туугандар 18.000 сом болот. А биринчи этаждар булар стандарт болот, анын баасы 17.000 сом болот. Өздөрү көргөндөй эле азыр мен мына ушул жакта биринчи этажды көрсөтөм деп мен силерге айттым го туугандар. Жүрсөңүздөр, мына ушул жакта азыр биринчи этаж бар. Аны азыр жанынан сонун кылып силерге көрсөтүп берем. Сиз ага чейин видеону ушул жылы кайсыл жакка барам, эс алам деген досторго видеону максимально бөлүшүп коюңуздар туугандар. Бул жагы Өзбекстандыктар бул Каракойдагы мына Мурдачы жерде ушул эс алуу жайды Швейцария деп атап коюшат экен. Швейцарияга барбай эле Өзбекстанды туугандар өзүбүздүн Кыргызстаныбызга келип, Каракойго эс алып келип, мына ушундай болгон шашлыктардын түрлөрүн сонун кылып бышырып жеп аткан убагы достор. Биз айтып аткан стандарт. Мынакей достор, бул биринчи этаж. Өздөрү көргөндөй эле кирип келгенде негизи бардык жактары окшош. Бирдей ремонт болгон өздөрү көргөндөй эле. Мына ушул стандарт кабинаның алзыга деле 6 адам батат. Мына ошол жака 2 адам, бул жагына келе турган болсоңуз, бул жакта да достор өзүңүз көргөндөй эле 2 адам батат экен. Эми сиздер бул жерге келсеңиздер, апакай, өтө сонун болгон көрпөчөктөрдү жана дивандарды эс алсаңдар болот экен. Аласыздар, мына ушул жерде дагы эс алсаңыз болот. Ар бир Афреймдин өзүнчө болгон мондой душ, жатканалар бар. Мен мынакей светти жагып коюм. Караңыздарчы, машалла. Мына ушуну жасаган, ушул жерде уюштурган ушул агаларга дагы видеого лайклап, жакын досторго жөнөтүп отуруңуздар. Азыркы убактагы заманбап боз үйлөрдү сиздер көргөнсүздөрбү? Караңыздар, мына ушул жерде жалпысынан 4 боз үй бар. Өздөрү көргөндөй эле. Бааларына келе турган болсок, суткасына 6.000 сомдон. Мына ушул Афреймдердин экинчи этажы VIP-тери 18.000 сом суткасына, а биринчи этаждар стандартка келе турсак, алар 17.000 сомдон. Өздөрү көргөндөй эле, караңыздар. Бул Мурдачы эс алуу жай Каракойдун эң төрүндө жайгашкан. Өзүңүздөр мындай эле бир катар баа берип койсоңдар болот. Мына ушул жерде чөптөр жап-жашыл арчалар турат. Эми мен сиздерге азыр мына ушул жердеги зоп сонун болгон мына ушул боз үйдү, заманбап боз үйдү көрсөтүп турган болсом, жүрүңүздөр достор. Туугандар, сиздер мына ушундай боз үйгө келе элек болушуңуздар мүмкүн. Өздөрү көргөндөй эле, мынакей достор, караңыздар, жүрүңүздөр. Охо, бул жактын дагы ремонту, эс алуу жайын карасаңыз эле, машалла. Анан мына ушул жерге келе турган болсок, өзүнүн вытяжкалары бар. Абаны тез-тез ичине аралаштырып жаңылап берип турат. Көрпөктөштөрү да жап-жаңы көрпөчөктөр экен. Машалла. Мына сатыңдар. Мына ушул видеогочу лайк баскылачы, максимально жөнөткүлөчү достор. Караңыздар, мына Афреймди алдыңкы бетинен көрсөтөйүнчү, мынакей. Охо, туугандар.
жашоо бар, жашаш керек. Мурдачыга келип ушундай эс алуу жерлерде жашаш керек да негизичи. Биз шаарда жүрөбүз, таза абада мазза кылып жашап атабыз. Зор аба депчи. Абанын тазасы мына ушул жерде. Келе бересиздер мына ушул жерге. Мен азыр мына ушул жерге келе турган болсок, жалпысы мына ушул жерде 4 боз үй, өзүңөр көргөндөй эле. Анан мына ушул жерге келе турган тапчанга олтурабыз десеңиздер, мына ушул жерде тапчан дагы бар. Тапчандын баасына келе турган болсок, бул туугандар 5000 сомдон. Эгерде сиздер уул кыздарыңыздар менен келген болсоңуздар, сиздер өзүңүздөр тапчанда, боз үйдө, оффлейнде эс алып, дем алып берсеңиздер, мына ушул жерге уул кызды кой берип коесуздар. Мына ушул жерде бир катар качеля теп, алты бакандын түрүн теп, мына ушул жерде эс алышат. Көрүп атасыздарбы? Машалла, өтө сонун. Ака, негизи ушул жерде келтирип коюптур. Кичинекей жаш балдарыңыздар болсо, мына ушул жерге бир катар оюнчуктарды да калтырып коюптур. Ушул жерде ойноп олтура беришет экен. Мына ушул жакынкы күндөрдө кимде ким юбилей, туулган күн, жада калса фуршет, той өткөрөм деген болсоңуздар, мынакей, караңыздар. Мурдачыга келе бересиздер. Мурдачы эс алуу жайына келе бересиздер. Түз эле келген болсоңуздар ушул жерге келесиздер. Анан жолдоруна келе турган болсокчу, туугандар, жолдор өтө сонун экен де. Асфальт жол менен түздө мына ушул жерге келет экенсиздер. Бул агабызчы сиздердин келген кардарлар үчүн өтө соңгоп мына ушул жерге кааласаңыздар мына ушул жана душ бар экен, мужской, женской кылып туруп, ажаткана кылып койду. Ажаткана дагы анча-мынча шаарда bunday ажаткана жок экен туугандар. Бир мына ушул мурдачы да бар экен да, көрдүңүздөрбү? Өтө сонун. Септиктеринен бери, канализациялардан бери башы зор кылып жашап коюптур, Мына сага. Эгерде сиздер мына ушул жерде бир кандайдыр фуршетти же сүннөт тойду өткөрөм деген болсоңуздар, жакын күндөрдө же жеңемдин же жигитиңиздин, агамдын туулган күнү болгон болсо, мынакей сиздер үчүн панорама болгон сонун мына ушул жерде летник кылып ушул жерде отурсаңыздар болот. Көрүп атасыздар, жүрүңүздөр. Мына ушул мурдачы эс алуу жайына бир келгениңиздердечи туугандар, ушул агалар, эжелер 100 адамды бир кабыл алып коет экен, Көрдүңүздөр, мынакей. Сиздер элестете бериңиздер, мына ушул жерде мына жерде туган урук, бала чака менен мына ушул жерде чай ичип отурсаңыз, мына ой витти караңыздарчы. Bunday виттичи түшүңүздөр да көрбөсөңүздөр керек. Кайта бу түштө көрбөсө, келгиле дагы мурдачы эс алуу жайына келип, өңүңөрдө көрүп кеткиле туугандар. Мына сага, охо, тоолорум менин зоолорум. Туугандар, мурдачыдан күтөбүз сиздердичи. Негизи, мынакей Ош шаарынан мына ушул Каракой эс алуу жайына, мурдачы эс алуу жайына примерно сиздер бир 2 саатка жетпей эле келет экенсиздер. Жолдор мен айтып өткөндөй эле асфальт жол, тегиз жол. Караңыздар, мына ушул жерден эми артыкчылыктарын, өзгөчөлүктөрүн айтып кете турган болсок, бул жер мынакей жакынкы күндөрдө ачылды. Анан мен айтып аткан мына оффреймдерди карасаңыздар туугандар, келиңиздер. Мына ушундай оффреймдер эс алуу жай, мына кудду мына ушул оффрейм төртөөнү көрүп атасыздар. Ушул Каракой эс алуу жайы боюнча бардык жерде, эч жерде жок экен. Бир гана мына мурдачыда экен. Бунун жакшы жерине келе турган болсок, жаңы салынып, жаңы эле бүткөн. Сиздерди күтүп атат менин акелерим, менин эжелерим, туугандарым. Качан келесиздер ушундай жерге эс аласыздар, туугандар, карасаңыздар, качанкыга чейин иш, жумуш деп жүрө бересиздер. Андан көрө бир күнгө ушул 3 күнгө кайтабычы жок дегенде жумушту токтотолу дагы, семьяны алып келгиле дагы ушул мурдачы эс алуу жайына келип, эс алып кетсеңиздер болот экен. Келсеңиздер, бул жерге келсеңиздер, мына ушул жерде туулган өткөрсөңүздөр, мына ушул жердин өзүнүн поварлар бар, анан өздөрүнүн жашыныкы болгон официанткалары бар. Сиз оффреймде же боз үйдө жатасыз, бизге обедке курма же болсо завтрака шорпа кылып кой десеңиздер, өздөрү сонун кылып мына ушул жерде жашынакай кылып жасап дагы беришет экен. Мына ушул тапчандарды көрүп атасыздар, достор, көрдүңүздөрбү? Мынакей. Тапчанга деле келгенде бир 15 адам ушул жерде эле отурсаңыздар болот экен. Тапчанда отуруп, жаратылышты бир карасаңыздар болот экен. Достор, видеого лайк баскыла. Кереметтүү Кыргызстаныбызда ушундай кооз жерлер көп. Өзүңүздөр да билгендей эле. Мына ошол жерлердин бири бул. Бирден бири, Каракойдогу эң алдыңкы эс алуу жайдын бири бул мурдачы эс алуу жайы. Достор, видеого жакындасыга жөнөткөн максимально репост кылгыла. Биз сиздерди ушул мурдачы эс алуу жайынан күтөбүз. Буюрса, жакшы болгон видеороликтерди биз сиздер менен бөлүшүп турабыз. Сиздер туугандар, Охо KG каналы менен катталыңыздар. Анан кийин биздин каналды күзөтүп туруңуздар. Ушул жерден көрүшкөнгө чейин жакшылыкта көрүшөлү туугандар. Ассаламу алейкум жалпыңыздарга.